Адамдагы эң сонун нерсе акыл менен билим. Дал ушундай уран менен УТРК Ош каналы интеллект аталышындагы берүүнүн дагы бир жаңы баскычын басып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү таймашыбызга Ош шаарындагы эң мыкты делген мектептерден 3 окуучу тандалып келинген. Анда эмесе биздин бүгүнкү катышуучуларыбызды сиздерге тааныштыра баштасак. Саламатсыңарбы, мен атым Салтанат. Мен 17 жаштамын, азыркы учурда 11 класста окуп атам. Мен жакшы көргөн сабагым математика. Саламатсыңарбы, мен атым Малика. Мен 11 класста окуймун. Мен жакшы көргөн сабактарым бул математика менен кыргыз тили. Здравствуйте, меня зовут Даш Абдуллах, мне 17 лет. Учусь в 11 классе 21-й школы гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. Мои любимые предметы — это история и английский. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү катышуучуларыбыз дал ушулар. Анда эмесе оюнду баштаардан мурун, урматтуу катышуучулар, сиздерге оюнун шарттарын түшүндүрө кетейин. Биздин оюн негизи 3 баскычтан турат. Алгачкы баскычыбызда бул 4 категория бар: Кыргызстан тарыхы, кыргыз тили, кыргыз адабияты жана география баскычтары. Ар бир категорияларда сиздерге 3төн суроо берилет. Жана жооп берүү үчүн толугу менен 15 секунд убакыт ажыратылат. Ал эми экинчи баскычыбыз болсо, бул макала каптар баскычы. Сиздерге толугу менен 1 мүнөт убакыт жана аларды макала каптарды улоо үчүн сиздерге 60 секунд убакыт берилет. Ал эми үчүнчү баскычыбыз болсо, бул Kahoot тиркемесинин жардамында ойноло турган баскыч. Тагыраагы Kahoot тиркемесинде сиздерге атайын фразалар кезиндер катылган жана аларды жандырмактарын табышыңыздар керек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мен сиздерге бир жакшы жаңылык менен бөлүшө кетейин. Анткени биздин китеп KG дүкөнү демөөрчү катары келип, бизге дал ушундай бир өлкөнүн өнүгө тарыхы аталышында китебин белекке берди. Бул китепти биз 1-чи орунду алган окуучуга тапшырабыз. Ал эми эң эле кызыгы, бул бир өлкөнүн өнүгө тарыхы китебин алкаганда конкурс жарыяланган. Конкурс негизинде бул китепти окуп, сиздер конкурска катышсаңыздар болот. Ал эми конкурстун жеңүүчүлөрүнө болсо, 1-чи орунга автоунаа, 2-чи орунга болсо ноутбук жана 3-чү орунга болсо эң мыкты муздаткыч коюлган. Бул бизди 1-чи орунду ээлеген окуучубузга беребиз. Ал эми 2-чи орунду ээлеген окуучубузга болсо апам бар кезди сагындым деген Куштарбек Кимсанов агайыбыздын калемине таандык китепти белекке беребиз. Урматтуу катышуучулар, эгер бул китептин ээлери болгуңуздар келсе, албетте чамдаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетели, биздин ар бир баскычыбыздагы жеңүүчүгө 3төн упай берилет. Тагыраагы сиздер ар бир туура жоопко 3төн упай аласыздар. Ал эми Kahoot тиркемесинин жардамындагы оюнга 1-чи орунду алган адамга 9 упай, 2-чиге 6, 3-чү орунду алган окуучуга болсо 3 упай берилет. Урматтуу катышуучулар, сиздерге ийгилик каалайм. Дароо эле категорияларды тандоо окуган Салтанат айым сизге узатам. Сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Бизде Кыргызстан тарыхы, кыргыз адабияты, Кыргызстан тили жана география категориялары бар. Кыргыз тил Кыргыз тил. Сиз кыргыз тил категориясын тандап алдыңыз. Негизи айтсаңыз, кыргыз тил сабагын жакшы окуйсузбу мектепте? Ооба, кыргыз тил. Кандай бааларды аласыз? Кыргыз тил сабагынан жакшы эле окуйм. Жана ошондой эле 4-5 бааларды алам. 4-5 олимпиадаларга көп катышасызбы? Олимпиадага жок, олимпиада математикадан катышам. Анда эмесе сизге ийгилик каалайм. Дароо эле сизге алгачкы суроону узатам. Сизге 15 секунд убакыт берилет. 15 секундан ичинде сиз бир гана туура жоопту бере аласыз. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен Салтанат айымга кыргыз тил боюнча алгачкы суроону узатам. 21 кылымдан 1928 жылга чейин кыргыз тили кайсы ариптер менен жазылган? Суроону кайра окуйм. 21 кылымдан 1928 жылга чейин кыргыз тили кайсы ариптер менен жазылган? А варианты латын тамгасы, Б варианты араб тамгасы, В варианты эски түрк тамгасы жана Г варианты латын тамгалары менен. Сизге берилген убакыт башталды. Б варианты. Б варианты. Так ойлонсоңуз болот, убактыңыз бар. 21 кылымдан 1928 жылга чейин кыргыз тили кайсы ариптер менен жазылган? Латын, араб, эски латын, эски түрк, латын тамгалары. Латын тамгалары. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Тилекке каршы сиз туура эмес жооп бердиңиз. 21 кылымдан 1928 жылга чейин кыргыз тили араб тамгалары менен жазылып келинген. Буну эсиңизде катуу сактап калыңыз, анткени бул жөнөкөй гана суроо болчу. Ал эми сизге дароо эле экинчи оңой суроону узатам. Очерк кайсы стилге кирет? Очерк кайсы стилге кирет? А варианты көркөм, Б варианты публицистикалык, В варианты илимий жана Г варианты иш кагаздар стили. Сизге берилген убакыт башталды. Очерк кайсы стилге кирет? Көркөм, публицистикалык, илимий, иш кагаздар стили. Очерк кайсы стилге кирет?
Көркөм, публистикалык, илимий, иш кагаздар стили. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Демек сиздин вариантыңыз? Г вариант. Демек сиздин оюңузча очерк бул иш кагаздар стилине кирет. Тилекке каршы Салтанат айым, бул жолку жообуңуз да туура эмес. Анткени очерк бул публистикалык стилге кирет. Публистикалык стилде жазылат. Сизге дароо эле 3-суроону узатам. Кыргыз тилинде канча диалект бар? Кыргыз тилинде канча диалект бар? А варианты 5, Б варианты 6, В варианты 3, К варианты 2. Сизге берилген убакыт башталды. Кыргыз тилинде канча диалект бар? Г варианты 2 диалект бар. Сизге дагы убакытыңыз бар. 5, 6, 3, 2. Кайсы вариантты тандайсыз? 2. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Демек сиздин вариантыңыз бул 2. Туура, кыргыз тилинде 2 диалект бар. Сиз бул баскычыбызда жалпысы менен 2 суроого, 1 суроого туура жооп бердиңиз, 3 суроонун бирине туура жооп бердиңиз. Демек сизде бул баскычта 3 упай бар. Ал эми кийинки категорияларды тандоо окууга Малика айым сизге узатабыз. Бизде кыргыз адабияты, Кыргызстан тарыхы жана география категориялары бар. Сиз кайсы категорияны тандайсыз? Кыргызстан тарыхы? Айтсаңыз, негизи мектепте Кыргызстан тарыхы сабагын жакшы окуйсузбу? Жакшы окуйм, бирок тарых жөнүндө олимпиадага катышып көрбөпмүн. Катыша элексиз. Бирок баларыңыз жакшы. Жакшы. Кызыгууңуз бар. Кызыгым деле бар. Демек жакшы деңгээлде билемди айта аласызбы? Айта алам. Анда эмесе убакытты көпкө созбойн, сизге дароо эле суроолорду узатам. Алгачкы сурообуз бул Нүзүпбек Кокон хандыгынын кайсыл эң жогорку чинин алган? Нүзүпбек Кокон хандыгынын кайсыл эң жогорку чинин алган? А варианты миң башы, Б варианты жүз башы, В варианты ляшкар башы, Г варианты кол башчы. Сизге берилген убакыт башталды. Нүзүпбек Кокон хандыгынын кайсыл эң жогорку чинин алган? Миң башы, жүз башы, ляшкар башы жана кол башчы. Сизде 5 секунд убактыңыз калды. А варианты миң башы. Миң башы. Демек сиздин оюңузча Нүзүпбек эң жогорку бул миң башы деген чинди алган. Туура, Нүзүпбек Кокон хандыгынын эң жогорку бул миң башы деген чинин алган. Сизге дароо эле экинчи суроону узатам. Моголистандын биринчи ханы ким болгон? Моголистандын биринчи ханы ким болгон? А варианты Чыңгыз хан, Б варианты Темир хан, Амир Темир, В варианты Тоғлук Темир жана Г варианты Ильяс Кожо. Сизге берилген убакыт башталды. Моголистандын биринчи ханы ким болгон? А варианты Чыңгыз хан, Амир Темир, Тоғлук Темир, Ильяс Кожо. В варианты Тоғлук Темир. Тоғлук Темир. Чыңгыз хан, Амир Темир, Тоғлук Темир, Ильяс Кожо. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Демек сиздин вариантыңыз? Тоғлук Темир. Тоғлук Темир. Туура, бул жолку жообуңузда туура. Моголистандын биринчи ханы бул Тоғлук Темир болгон. Сизге дароо эле 3-сурообузду узатам. Эң акыркы сурообуз бул категориядагы. Сактар Кыргызстандын кайсы жерин мекендешкен? Сактар Кыргызстандын кайсыл жерин мекендешкен? А варианты түндүк батыш, В варианты түштүк, В варианты түштүк чыгыш жана Г варианты түндүк. Сизге берилген убакыт башталды. Сактар Кыргызстандын кайсыл жерин мекендешкен? Түндүк батыш, түштүк чыгыш жана түндүк. Түштүк чыгыш. Түштүк чыгыш. Сизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Демек сиздин вариантыңыз бул? В варианты. В варианты. Тилекке каршы бул жообуңуз туура эмес. Анткени сактар Кыргызстандын түштүк аймагын мекендеп келишкен. Куттуктайбыз. Кантса сиз 3 суроонун 2 суроосуна туура жооп берип, 6 упайга ээ болдуңуз. Кийинки категория тандоо окугун Абдуллах мырза сизге узатабыз. Бизде география жана кыргыз адабияты категориялары калды. География. География. Негизи мектепте география сабагын мыкты окуйм, жакшы өздөштүргөнүмдү айта аласызбы? Я хорошо учусь по географии, но больше по истории. Но историю уже выбрали, поэтому география осталась, то, что я знаю. Урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетели, биздин Абдуллах мырза мага орус тилинде сүйлөөгө ыңгайлуураак болот деген үчүн ага орус тилинде сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бердик. Анда эмесе Абдуллах мырза сизге дароо эле биринчи суроону узатам. Атмосфера деген эмне? Атмосфера деген эмне? А варианты таш кабыгы, Б варианты аба кабыгы, В варианты жашоонун кабыгы жана Г варианты суу кабыгы. Сизге берилген убакыт башталды. 15 секунд убактыңыз бар. Атмосфера деген эмне? Таш кабыгы, аба кабыгы, жашоонун кабыгы жана суу кабыгы. Б. Демек сиздин вариантыңыз аба кабыгы. Сизге берилген убакыт дагы да бар, ойлонсоңуз болот. Демек сиздин берилген убакыт соңуна келип жетти. Демек сиздин вариантыңыз? Б. Б варианты. Демек аба кабыгы. Туура.
Атмосфера бул аба кабыгы дегенди түшүндүрөт. Бул географияда элементарный эле эң жөнөкөй суроолордун башында болчу. Экинчи суроону узатам сизге. Геоэкология кандай илимге кирет? Геоэкология кандай илимге кирет? А варианты экологиялык көйгөйлөр, Б варианты шаарлардын географиясы, В варианты айыл чарба географиясы жана Г варианты туризм географиясы. Геоэкология кандай илимге кирет? Сизге берилген убакыт башталды. Туризм. Туризм географиясы деп ойлойсузбу? Экологиялык көйгөйлөр, шаарлардын географиясы, айыл чарба географиясы жана туризм географиясы. Экологиялык көйгөйлөр, шаарлардын географиясы, айыл чарба, туризм. Демек сиздин вариантыңыз? Туризм. Тилекке каршы жооңуз туура эмес, анткени геоэкология деп айтып тургандай эле бул илимдин жардамында биз экология илимдерин, экологиялык көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Сизге дароо эле үчүнчү суроону узатам. Миграция деген эмне? Миграция. А варианты конуш жаңыртуу, көчүү же чыгуу. Б варианты эмгектөнүү, В варианты эс алууга баруу жана Г варианты иштөө. Сизге берилген убакыт башталды. Миграция деген эмне? Конуш жаңыртуу, көчүү же чыгуу. Б варианты эмгектөнүү, В варианты эс алууга баруу жана Г варианты иштөө. А варианты. А варианты конуш жаңыртуу же көчүү. Сиздин убактыңыз бар, дагы да ойлонсоңуз болот. А варианты. Убактыңыз бүтүп, сиздин толук жооңуз кайсы вариантында болдуңуз? А варианты. Турам. Миграция деген бул конуш жаңыртуу, көчүү же болбосо шаардан сырткы аймакка чыгып кетүү. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин биринчи баскычыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Назарыңыздарды экранга бурабыз. Экранда биринчи баскычта катышуучуларыбыз канча упай алганын көрө аласыздар. Урматтуу катышуучулар, биз биринчи баскычыбызды аяктап, экинчи баскычка бел байлап жатабыз. Анда эмесе баштардан мурда эскерте кетейин. Биздин катышуучулар кадр сыртында чучугулактар чыккан. Дал ошол чучугулак негизинде азыркы катышуучулар тизилип турушат. Биринчи болуп Салтанат айым, андан кийин Малика айым, үчүнчү болуп болсо Абдуллах мырза үчүнчү чучугулакты тартып алган. Анда эмесе биз дароо эле экинчи баскычыбызды баштайбыз. Мында биз макала каптар баскычынан өтөбүз. Тагыраагы сиздерге 1 минут убакыт берилет жана 1 мүнөттүн ичинде канча макала каптарды улай аласыздар көрөбүз. Мында албетте сиздердин шамдак айлыгыңыздар аябай пайдалуу болот. Анда эмесе биринчи болуп макала каптарды улоо мүмкүнчүлүгү Салтанат айым сизге узатабыз. Негизи эле жашоодо да адабий чыгармаларды көп окуйсузбу? Адабий чыгармаларды жакшы эле окуйм. Эң жакшы көрүп окуган чыгармаңыз кайсы? Эң жакшы окуган бул Жамиля Чыңгыз Айтматов чыгармасы. Эң сонун тандоо. Анда эмесе сизге дароо эле 1 мүнөт убакыт беребиз дагы. Сизди экинчи баскычка баштайбыз. Алгачкы макалды окуйм. Алайын деп жутуну ач көздүктүн белгиси. Жулайын деп умтулба, журт бузардын белгиси. Оозу күйгөн. Айранды үйлөй ичет. Адам өлмөйүнчө. Ырыскысы түгөнбөйт, ой жеткен менен. Кийинкиси. Кол жетпейт, өлүм адамды коркутат. Кийинкиси. Үмүт намысы курчтап, таш менен урганды. Аш менен ур, судан өткөнчө энемди берейин. Кийинкиси. Судан өткөндөн кийин энегимди берейин. Төрдө орун болсо, улагага отурба, чаппаса билекте калат. Айтпаса жүрөктө калат. Үйдө баатыр. Ошондо жок. Тилекке каршы бул баскычыбызда сиз бир дагы макалды улай албадыңыз. Кийинки макала каптарды улоо окууга Малика айым сизге узатабыз. Эми сиз айтсаңыз, макала каптарды негизи жашооңузда колдоносузбу көп эле? Бир азыраак колдонсом керек. Адабий чыгармаларды кандай көп окуйсузбу? Кыргызча адабий чыгармаларымды окугандар болгон, бирок азырынча орусча классиканы окуп жатамын. Эгерде менин сүйүктүү кыргызча чыгармаларымды сурасаңыз, бул Астра гүлү жана Чыңгыз Айтматовдун тоолор кулагандар. Эң сонун чыгармаларга болгон таитиңиз аябай сонун экен. Анткени бул чыгармаларды мен да окугам, аябай сонун чыгармалар. Сизге дароо эле кийинки суроону узатам. Макала каптарды узата баштайм. Сизге 1 мүнөт убакыт берилди. Чөп ширээси мал семиртет. Кеп ширээси жан сергитет. Ынтымак бар жерде. Ырыс бар. Шамал жерди кургатат.
Жамгыр жерде жыргатат. 2-10 oyun. Кийингиси. Самаган кийик ач калат. Падыша кудай эмес. Кийингиси. Кудадан жудай эмес. Оору кайда болсо? Кийингиси. Өзөктөн чыккан өрт жаман. Адамдан чыккан сөз жаман. Өздөн чыккан жат жаман. Ойноп сүйлөсөң да, Ойлоп сүйлө. мойнунан байлаган ит Кийингиси. ууга жарабайт. Күч бербеген тулпардан Кийингиси. сүзүн берген уй жакшы. Керегем сага айтам, келиним сен ук. Кийингиси. Угум сага айтам, уулум сен ук. Баатыр бир өлөт. Коркок менен өлөт. Туура. Мен кишинин атын билгенче, Кийингиси. бир кишинин сырын бил. Абириди. Жашындан сакта. Туура. Абирлүү жигитке, Кийингиси. ажалдуу кийик жолго, жакшынын жакшылыгы ар жерде, Кийингиси. жамандын жамандыгы тар жерде. Тилекке каршы сизге берилген убак соңуна келип жеттим. Сиз жалпы эсеп менен 3 макалды улап, жалпы эсеп менен сиз 9 упайга ээ болдуңуз. Ал эми кийинки макалдарды улоо окууга Абдуллах мырза сизге узатабыз. Сизге ыңгайлуу эле болобу кыргыз тилинде макалдарды улоо? Я кыргызские произведения не читал, только в основном зарубежные. Там русские, английские. Кантиса сизге ийгилик каалайбыз. Балким шамдагы айлаңызды унутуп кете жатырсыңыз. Сизге макалдарды окуй берем. Салалап тарап сакалды. Билбейм. Карылар айтсын макалды. Сууну көп чечсе чалчык болот. Кийингиси. Сөздү көп сүйлөсө тантык болот. Тизелеп жашаганча Кийингиси. тик туруп өлгөн артык. Укпайт ушак айтпа. Кийингиси. Көрбөйт урлук кылба. Шамал болбосо. Кийингиси. Чөптүн башы кыймылдабайт. Ыймансыз тамак десе шашат. Кийингиси. Жумуш десе качат. Баласы бардын ырысы бар. Кийингиси. Карысы бардын ырысы бар. Атанын уулу болушу урмат. Кийингиси. Элдин уулу болуш кымбат. Эр жигитте энеден туулат. Эл үчүн өсөт. Эр болсоң көк бол. Сөзүңө бек бол. Жигиттин сөзүнө өлгөнү, Кийингиси. өзүнүн өлгөнү. Калк айтса калп айтпайт. Бирдик болбой. Сизге берилген убактынан ушуну менен соңуна келип жетет. Тилекке каршы сиз да бул баскычыбызда эч кандай макала каптыр улай албадыңыз. Демек бул баскычта сиз упайга жетише албадыңыз. Анда эмесе катышуучулар сиздерге 3-баскычта баштайбыз. 3-баскычыбызда бул Kahoot тиркемесинин жардамында оюндарды ойнойбуз. Kahoot тиркемесинде азыр уюлдук телефондоруңуздарды чыгарып, биздин экрандагы код аркылуу Kahoot тиркемесине кошулсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин 3-баскычыбызда болсо, катышуучулар атайын уюлдук телефондорун чыгарышып, биздин экрандагы аларга көрсөтүлгөн код аркылуу биздин тиркемеге кошулуп жатышат. Урматтуу катышуучулар, телефондун жардамында 733 74 92 сандары менен биздин оюнга кошулсаңыздар болот. Биздин кийинки катышуучубуз Салтанатжан Абдуллах мырза да уланышты. Анда эмесе бул баскычыбызды баштайбыз. Сиздерге старт берилет. Алгачкы фразеологизмибиз болсо, бул эги түшкөн деген фразеологизмибиз. Эги түшкөн. Абдан карыган, оозу чоң, көп сүйлөгөн жана тез-тез сүйлөгөн. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Эги түшкөн. Абдан карыган, оозу чоң, көп сүйлөгөн жана тез-тез сүйлөгөн. Үчөөңүздөр тең туура жооп бергенсиздер. Туура жообу бул эги түшкөн деген фразеологизм бул абдан карыган, картайган адамдарга карата колдонулат. Азыр биз сиздердин ким алдыда келатканын көрө алабыз. Алдыда Малика айым алдыда, андан кийин Салтанат Абдуллах. Кийинки категория фразеологизмге шейшебин булгоо. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Шейшебин булгоо. Киринбей шалтактап жүрүү, жалган айтып ишеничтен чыгуу, токтобостон көп сүйлөө, көз жазгыруу, алдамчылык кылуу, арамдык кылуу. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Шейшебин булгоо. Үчөөңүздөр 3 башка вариантты тандагансыңыздар. Эң туурасы бул көп көз жазгырып, арамдык кылуу деген сөздү көбүнчө ушул шейшебин булгоо деген фразеологизмге салыштырып айтышат. Азыркы учурда алдыда ким баратканын көрсөңүздөр болот. Алдыда болсо Далия Малика айым алдыда. Кийинки суроого өтөбүз.
Кийинки фразеологизм бул болсо үй күчүк деген фразеологизм. Эми бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Үйдө багылган күчүк, эки жакка чыкпаган, элге аралашпаган адам. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Үй күчүк. Бардыңыздар туура жооп бергенсиңиздер. Кийинки ким алдыда экенин көрөбүз. Малика айым дагы деле алдында болсо баратат. Кийинки баскыч. Кийинки фразеологизм бул төшөк жаңыртуу фразеологизми эмнени түшүндүрөт? Жаңы төшөк сатып алуу, аялы менен жарашуу, экинчи жолу үйлөнүү жана биринчи турмушу менен жашоо. Төшөк жаңыртуу деген эмнени түшүндүрөт? Бардыңыздар туура жооп бергенсиңиздер. Кийинки азыркы учурда алдыда ким баратканын көрөбүз. Алдыда дагы деле Малика айым. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки фразеологизм болсо бул утырмак деген фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Мыкайчы зулум, жоош боорукер, колу ачык, ак көңүл, ичи тар, кедей. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Утырмак. Эки адам туура жооп берген. Утырмак деген фразеологизм бул көбүнчө ошо мыкайчы зулум адамдар тарабынан айтылат. Кийинки азыркы учурда алдыда болсо дагы деле Малика айым алдыда. Кийинки суроого өтөбүз. Сөзгө сөөлтүк кылуу. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Тил албай шоктук кылуу, абдан уятка калтыруу, адамдар менен урушуу, сөзгө кулак салбоо. Сөзгө сөөлтүк кылуу деген эмнени түшүндүрөт? Сиздерге берилген убакыт аяктап баратат. Жооп бериңиздер. Эки адам жооп берди. Үчөөңүздөр тең жооп бергенсиңиздер. Сөзгө сөөлтүк кылуу бул көбүнчө ошол абдан уят кылуу, адамды уят кылуу деген фразеологизм болуп эсептелет. Азыркы учурда болсо алдыда Абдуллах мырза алдыга басып чыгыптыр. Эң алдыда Малика айым. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки фразеологизм болсо бул уйдун бөйрөгүндөй деген фразеологизм кандай чечмеленет? Ар дайым чогуу жүрүү, оор басырыктуу адам, башы бирикпеген адам, түшүнүктүү адам. Башы кошулбаган, бирикпеген. Сиздерге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Эки адам жооп берди. Эки адам туура жооп берген. Уйдун бөйрөгүндөй деген бул ошол башы кошулбаган адамдар, бирикпеген адамдардын тарабына колдонулат. Азыркы учурда болсо алдыда Малика айым дагы деле алдыда. Кийинки суроого өтөбүз. Бет бактырбоо. Бул фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Айтканга көнбөгөн, уялбаган адам, көк бет инсан жана түшүнүктүү адам. Бет бактырбоо деген фразеологизм эмнени түшүндүрөт? Бет бактырбоо. Сиздерге берилген убакыт аяктап баратат. Эки адам жооп берди. Бет бактырбоо деген фразеологизм бир эле адам туура тапкан. Бул айтканга көнбөгөн, өзүнүн айтканынан кайтпаган адамдарга колдонулат. Азыркы учурда ким алдыда экенин көрөбүз. Алдыда дагы деле Малика айым. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки фразеологизм бул керки балтасы колунда. Бул кандай фразеологизм? Кандай адамдардын тарабынан колдонулат? Керки балтасы колунда жоош, момун адам, шайдоот шамдагай адам, мыкайчы зулум адам жана балта кармап жүргөн адам. Бул фразеологизм кандай учурларда колдонулат же болбосо кандай адамдарга колдонулат? Бир адам жооп берди. Сиздерге берилген убакыт аяктап баратат. Шамдаңыздар. Эч кимиңиздер тилекке каршы туура жооп берген эмессиңиздер. Керки балтасы колунда деп бул өтө шамдагай, ыкчам, заман орусча айтканда бул шустрый адамдардын тарабынан колдонулган сөз. Азыркы учурда болсо алдыда дагы деле Малика айым экен. Кийинки суроого өтөбүз. Бул эң акыркы сурообуз. Ортосу суу. Бул фразеологизм кандай колдонулат? Сүрөттөр сиздерге жандырмакка жардам бериши мүмкүн. Мамиленин күчөөсү, жакшы кабарлашуу, мамиленин сулгундоосу, эки адамдын достугу. Ортосу суу деген фразеологизм кандай учурларда колдонулат? Кимдердин тарабынан колдонулат? Сиздерге берилген убакыт соңуна келип жетти. Бардыгыңыздар эмес, эки адам туура жооп берген. Бул ортосу суу деген бул мамиленин солгундоосу, мамиленин бара-бара муздап барышы. Ушундай учурларда көбүнчө ошо ортосу суу деген фразеологизмди колдонушат. Ал эми азыркы учурда эң алдыда 3 орунду автоматтык түрдө эсептеп берет. Бизге азыр 3-чү орунда Салтанат айым, экинчиде Абдуллах мырза, үчүнчүдө болсо
Малика айымына чыккан. Сіздерді құттықтаймын. Анда эмесе бир канча убакыттардан соң экрандан сіздер бүгүнкү оюнубуздун жеңүүчүсүн жана биздин жарым финалга жолдомо утуп алган катышуучубузду көрө аласыздар. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарды экранга бурабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү акыл таймашыбыз мына ушуну менен соңуна келип жетти. Буга чейинки баскычтарыбызда өзүнүн шамдагайлуулугун жана ошол эле учурда акылдуулугу менен өзгөчөлөнүп, биздин бүгүнкү оюнубузда 3-орунду ээлеген бул Ош шаарындагы номер 35 Жоро Атабаев атындагы мектептин окуучусу Маратбек кызы Салтанат. Куттуктайбыз сизди. Сиз бүгүнкү оюнубуздун 3-орунду ээледиңиз. Ал эми бүгүнкү оюнубузда 2-орунду болсо Ош шаарындагы номер 21 Пушкин атындагы мектептин окуучусу Юлдашев Абдуллах ээледи. Куттуктайбыз, Абдуллах мырза. Сизди куттуктоо менен биргеликте албетте биздин телеканал сизди кургул койбойт. Сизге дал ушундай Куштарбек Кимсанов агайыбыздын калемине таандык Апам бар кезди сагындым деген чыгарманы китепти белекке кылабыз. Албетте бул китепти окуп бизди ар дайым эстеп жүрүңүз. Ал эми биздин бүгүнкү оюнубуздун жеңүүчүсү ошол эле учурда биздин жарым финалдык беттешке жолдомо утуп алган бул Ош шаарындагы номер 14 Канибек Алтыбаев атындагы мектептин окуучусу Токтосунова Малика болду. Малика айым, сизди бүгүнкү жеңишиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана ошол эле учурда биз сизге дал ушундай бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы аталышына китепти белекке беребиз. Сиз бул китепти окуп, конкурска катышып, мындан сырткары дагы автоунаа, муздаткыч жана ноутбукту утуп алсаңыз болот. Бул китепти окуп, андан соң конкурска катышууну сизге сунуштайм. Урматтуу катышуучулар, бүгүн келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми бүгүнкү акыркы сөздү биз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү Малика айым сизге узатам. Камера аркылуу саламдарыңызды жолдосоңуз болот. Мен жеңгениме аябай сүйүнүп жатамын. Биринчи ыраазычылыгымды Айсакул Исмайловна менен Чынар эжекеге айткым келет. Алар менин кыргыз тил эжекелерим болчу. Жана менин кыргыз тилиме кызыгуума абдан сүйүнөмүн. Өзү макала каптар, фразеологизм жана кыргыз классикалык китептер бул абдан кызыктуу. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү таймашыбыз мына ушуну менен соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Алдыда да мындан да кызыктуу чыгарылыштар күтүп жатат. Сиздер менен мен Аймерим Кужигитова болдум. Саламатта калыңыздар.